Түп районундагы Сабыр Орозов атындагы музыкалык мектеби адаттагыдай эле 2024-2025 жылкы отчеттук концерттерин уюштурушкан. Жалпы 117 окуучу билим алып, 17 мугалим билим берет. Быйылкы бүтүрүүчүлөр билимдерин улантып, жогорку окуу жайларга тапшырышып, маданият тармагын өнүктүрүүгө салым кошобуз деген тилектери бар экенин мугалимдери билдиришти. Эл аралык конкурстардын, кароо сынактардын, облустук, республикалык кароо сынактардын жеңүүчүлөрү болуп келет. Балдарыбыз менен сыймыктанабыз. Бүгүнкү иш-чара мыкты деңгээлде өтүп жатат деген тилектемин. Анткени ушу балдарыбыз менен 1 жылдан бери ушу талыкпаган эмгек менен даярданып келдик. Ушу мектебибизден, алтын уябыздан 16 бүтүрүүчү бүтүп жатат. 16 бүтүрүүчүбүздөн 10 бүтүрүүчүбүз кызыл аттестат менен бүттү. Ушул 10 бүтүрүүчүбүзгө мындай өзүм да толкунданып жатам. Анткени ушул бүтүрүүчүлөрүбүз Кыргыз Республикасынын жанагы чет өлкөлөрдөн дагы мыкты кароо сынактардан, эл аралык кароо сынактардын жеңүүчүлөрү болуп келген да. Анан ушу алтын уябыздан кетип атканына абдан баягы ичим ачышып отурат. Толкунданып да жатам. Анан эмне дейбиз, даңгыр жолдору ачык болсун, келечеги кең болсун. Жанагы Чехов айткандай, биз сулуу болсок, дүйнө да сулуу болот дейт. Анан ушу сулуулукту тартуулап келатып, ушу бардыгына тең сулуулук тартуулайм. Бул музыкалык окуу жайдан бүтүп кеткен окуучулар көптөгөн ийгиликтерге жетишип, чет өлкөлөргө чейин билимдерин улантышууда. Дүйнөлүк аренада жүргөн дагы бир катар окуучулар бар экени белгилүү болду. Албетте бул кыргыз элинин көнөрбөс байлыгы, түгөнбөс казынасы деп билүүгө болот. Биздин музыкалык мектептин жамаатынын 24-25-теги ийгиликтери жана биздин окуучуларыбыздын жетишкен ийгиликтери көрсөтүлүп, ата-энелер менен бирдикте биз бардыгыбыз күбө болуп отурабыз. Окуучулар да өзү ар тараптан өнүгүп, өзүнүн чыгармачылыгын республикалык, эл аралык деңгээлдеги иш-чараларда жеңүүчүлөрдөн болуп келип атышат. Мына биз ошого бүгүн күбө болуп отурабыз. Окуучулар жыл бою алган билимдерин эл алдына тартуулап, залкар инсандардын чыгармаларын аткарып, келген меймандардын жүрөктөрүнөн орун алышты. Алардын музыкага шыктуулугу, аткарган чеберчиликтери тубаса талант экенин көргөзө алышты. Бул жакта биз жалпы 16 бүтүрүүчү болсо, 16 бүтүрүүчүнүн 10-у бул эл аралык конкурстардын жеңүүчүлөрү. Тактап айтканда, бизден Кыргызстандан сырткары дагы көптөгөн конкурстарга, Казакстан өлкөсүндө, Өзбекстанда, Россиянын ар кандай конкурстарына катышып, ал жактан жеңүүчүлөр болуп, аныкталган биздин мыкты окуучулар катышып, өзүнүн таланттарын тартуулап жатышат. Ар кандай конкурстарга колдоо көрсөтүп келген биздин райондук жетекчилерге, райондук мамлекеттик администрациясына, ошондой эле ата-энелерге көптөгөн терең ыраазычылыктарды билдиребиз. Алардын колдоосу жок, бул деңгээлге жетпейт болчубуз. Эл ичи өнөргенчи болуп, жеткинчек өспүрүм курактан музыка менен алектенген келечек муундар кыргыз элинин улуу мурастарынын белеги. Ал кыргыз маданиятында, тарыхында түбөлүк из калтырып, өчпөс тамгалар менен басылып калары анык. Түп районунун Жумурай журту Сабыр Орозов атындагы бүтүрүүчүлөргө ак жолго алашып, келечекте белгилүү инсан болушарын үмүттөнүшөт. Нуржан Дөөткулова, Нуржан Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл маалымат программасы үчүн Түп районунан.